Ош мамлекеттик университетинин башкы имаратында кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин доценти, илимий методикалык эмгектердин автору Буайда Абдувалиеванын 70 жаш мааракесине арналган Агартуунун асыл аттуу адабий музыкалык кечи өттү. Эжекенин бир туугандары, классташтары, группалаштары, кошуналары, үй бүлөсү, кесиптештери деги эле Буайдежени тааныгандын баардыгы келип отурушту. Келип Буайдеженин бейнесин ачышты. Иш-чаранын жүрүшүндө доцент Буайда Абдувалиеванын кесиптештери, жакындары мааракеси менен куттуктап, өмүрү, чыгармачылыгы, адамдык сапаттары, окумуштуу катары илимдеги ийгиликтери тууралуу айтышты. Ошол кезде айылдан келген кыздарбыз, бардыгыбыз жаш кыздарбыз. Анан ошондо дагы адамдын биринчи сапаты ошол бир алгачкы күндөрдөн баштап билине баштайт да. Анан биздин башка чогуу жашаган кыздардан анын Буайдан айырмачылыгы өзү аябай дайыма шайыр, шатра шатман жүргөн, анан тарсылдап болгонун бетке айткан, кыздардын баардыгын мындай позитивге үндөп турган ушундай сапаттар менен өзгөчөлөнүп жүрчү. 70 жылдык мааракеге арналган кечеде доцент Буайда Абдувалиевага окуу жай тарабынан Ош муунун эмгек сиңирген ишмери наамы, 1 айлык өлчөмүндөгү сыйакы, ал эми кесиптик бирлик тарабынан Жалал Абад санаториясына 10 күндүк эс алууга жолдомо тапшырылды. Кеченин жүрүшүндө ырлар аткарылып, улуттук бийлер менен коштолду. Улуу педагог, жазуучу, мыкты устат Буайда Абдувалиева 1953 жылдын 4 декабрында Кадамжай районундагы Марказ айылында туулган. Эл агартуу тармагында 50 жылдан бери үзүрлүү иштеген болсо, анын 33 жылын Ош мода эмгектенди. Ош мамлекеттик университетинде канчалык зарылдыгы бар, ошолор жөнүндө